$80.000 Ош шаарынын 30 айлык өкмөтүнүн Карадөбө айылынан тургандар 8,5 сотик жалпысы 6 комнаталуу палтарашка болуп салынган мына ушул үй сатууга чыгып калды. Достор, келиңиздер. Эми кирип келиши жай тургандар, караңыздар, жакшынакай болгон баратан коюп коюптур. Анан бул жерге карасаңыздар, суу кетип турган жерлеринен бери жакшынакай сырт тараптар баардык жактары сонун болуп тосолуптур. Бисмиллахиррахманиррахим. Охо, достор, келиңиздер. Бул жерге сиз жакшынакай кылып арканы кылып койсоңуз өтө сонун болчу да экен. Анан бул жердин өзүнүн жакшынакай болгон машина кое турган гараж дагы бар. Эми караңыздар, туугандар. Үйдүн маңдайкы бетинен көрсөтүп кое турган болсок, үй 14кө 14 болуп салыныптыр. Почти 2 этажга жакыныраак палтарашка болуп. Ичи, анан сырты полный сложный шубак менен шубалыптыр, туугандар. Бир гана ремонт гана иштери калыптыр. 2 бөлмө бар экен. Анан 2 көтөрүлө турган болсок, караңыздар, 2де 4 бөлмө бар экен. Бөлмөлөр чоң экен. Бир гана ремонт иштери калыптыр. Мына жерде тосот кесте терраса кылып койсоңуз өтө сонун жарачуда экен. Короосуна келе турган болсок, короосу баардык жактары тосулуптур. Мынакей, караңыздар, өтө сонун экен. Сонун жерде жайгаштырды да, негизи локация жакшы жерде экен, достор. Бул жерде 5 кошкон эл, баардык жактарыңыздарда кошуналар жашайт, туугандар, караңыздар. Анан бул чек арасында бүтө беришин көрсөтүп атам го, мына тосулган тарапты. Ошол жерден чоң канал өтүптүр. Ал каналда ар дайым тунук, таза суу агып турат экен. Эми бул жерге мал карасаңыз деле жакшы жарашыда экен. Арашан койлор да алып баксаңызчы. Чатырына келе турган болсок, тиникеден өсүрмөлөр өстүрүлгөн, бүт тараптар апширка болуп тосулган көрүп атасыздар туугандар. Анан 4 тарабынан тең суу түтүкчөлөрү коюлган. Негизи зор локация. Анан ээсинин айтымы боюнча туугандар, мектеп менен балдар бакчасына 5 мүнөттө эле жетип барат экенсиздер. Мына ушул эле жердин наркы бетинде экен, мектептин балдар бакчасы жакын экен. Бул жерге суу келген, анан мынакей караңыздар, свет келген, көрүп атасыздар. Анан эшигинин алдында мына жерде кран дагы бар экен, достор. Мынакей суу дагы бул жерде чыгат экен. Мен азыр иштетип эле коеюн, Үй кам кыштан курулуптур. Подушкасы дагы аябай калың болуп куюлуптур. Сейсмопоездардан бери баардыгы тең куюлган экен, көрдүңүздөр. Кирип келгенде мына ушул жери эме экен, машина кое турган гараж экен, ушул жер экен. Достор, көрдүңүздөр. Биз бир катар маалымат алып бердик. Үйдү аласыздар, ремонт кыласыздар, жашайсыздар. Басы $80.000, анан бир аз кем бар, сүйлөшүү жолу бар экен. Эми жүрүңүздөр. Азыр мен силерге примерно мына кирип келе турган көчө жагын көрсөтөйүн. Караңыздар, туугандар. Мына бул көчө менен бул азыр түз бир 2 мүнөткө жетпей жүргөн болсоңуздар, туугандар, Ош өзгөн центральный көчөгө түшүп болосуздар. Примерно Ош өзгөн жолудан бул үйгө чейин кирип келгенге бир 200 метр кирген болсоңуздар, бул жакта бир 3-чү же 4-чү үй болуп калат экен, көрдүңүздөр. Үйдүн бул тараптан көрсөттүк. Пластик эшик, пластик айнектер апакай баардыгы тең коюлган. Кыскасы, бир катар ремонт кылыш керек, колдон өткөрүп жашоого шартты түзүш керек, достор. Көрдүңүздөр. Анан көчө тарабында да мындай жакшынакай болгон крандар бар экен. Баардык жерден суулар чыгат экен, достор. Азыр көчө жагына чыгам, мен азыр кантип таап келесиз, рентер адрестен силерге жакшылап түшүндүрүп беремин. Биз турган көчө бул центральный Ош өзгөн көчөсү. Эгерде сиздер Ош шаарынан келе жаткан болсоңуздар, туугандар, Насия Тойчу ушул көчө менен оңго буруласыздар. Түп-түз эле жүргөн болсоңуздар, примерно бир 200 метр жүрсөңүздөр, жолдун сол жагында болуп калат. 3-чү же 4-чү болуп калат. Достор, Охо KG каналы ар дайым сиздердин кызматыңыздарда. Биз силерге арзан турак жайларды чыгарып беребиз. Ошондуктан каналга катталганды унутпаңыздар.